Мен бейішін айтып берген аябай жақсы көремін. Эмне дедім да, көзім жұмып эле бейіштің арасына Абу Бакырдың жанында жүргүмө келет. Жақсы да, Абу Бакырдың жанында жүрсем пайғамбардың жанында жүрем да. Эми мындай пайғамбардың прямой жүрем деп корком да. Уялам да, анткени мен пайғамбарыбызга мындай жанында жүргөнгө ылайыксызмын деп келдим. Мындай ойлом. Эми эң жаманын эле жакшы көрөт экен пайгамбарыбыз. Бирок субханалла, бейиш ушундай жер, ал жерде эч нерсе бүтпөйт. Кечке тамак жей бересиң, субханалла. Ажаткананын кереги жок да. Ал жердин мөмөлөрү ушундай даамдуу, бир читегенде 70 түрлүү даам берет. Адамдар ал жерден курсагы тойгузуш үчүн эмес да, рахат алыш үчүн жашайт. Тойгузуп оокат кылайын деп жейсиң да турабы? Тоосам ток болсо оокат кыла алам депчи. Ал жерде андай эмес, субханалла. Тамак жеп ибадат үчүн да тамак жебейсиң ал жердечи. Анткени ал жерде субханалла Алланын райымы, мээрими төгүлүп турган сен адамдар ал жерден субханалла жейт, рахат эле ала берет. Рахат эле 100% ала берет, субханалла. Бирок биз азыр бул дүйнө мисалы чөнтөгүндө бир 10 000 долларың болуп калса эле мынандай ары карап басып, бери басып, мега жеткен барбы деп калат го элечи. Мен эң эле коркконым субханалла тез байыган адам, анан жаңы байыган адамдан корком да. Анткени субханалла тез байыган, анан жаңы байыган адам опасный да. Опасный, субханалла. Керек болсо ошон үчүн өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн эмнекен, туугандарым, бул дүйнө сиз менен бизге эң жаман капилет деп турган өлүм келген жаман.